Саламатсыздарбы, Азия ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде Маданият жүзү программасы. Бүгүнкү берүүбүздө маданияттын өзгөчө тармагы болгон цирк тууралуу маек курабыз. Бүгүнкү эфирибиздин коногу циркте башкы машыктыруучу болуп эмгектенген Айталиев Анарбек агабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз студияга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сизге чоң салам, ден соолук. Сиздин программаңызга жакшы өнүгүшүн каалайм. Сурооңузду бере бериңиз. Алгач эле сурам, өзүңүз тууралуу кененирээк айтып кетиңиз. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө канча жыл Кыргызстандын кайсыл айбагында төрөлгөнсүз, цирк тармагына канча жылы келгенсиз, ушулар тууралуу. Мен 1952 жылы Талас районунун Иван Алексеевке деген мурун район болчу, ошол жерде төрөлгөм. Анан кийин 61 класска барып окуп, анан 61 жылы биздин семьябыз шаарга көчүп келген. Жана телевидениянын жанында Күренкеева Панфилова көчөсүнүн бурчунда жашачу. Анан 64 жылы жана Бишкек жанагы газетасына чыкты, жанагы Кыргыз циркине жаштар жана керек болуп атат. Биз жаңы коллектив Кыргыздын улуттук циркин жазайбыз деп ошондой эме чыкканда мен апам жана ошо барып көрүп келбейликпи деп ошо алып барды. Анан представление как раз жана российский программа иштеп аттыр. Ошону көрүп алып эле мага жагып эле. Всё, мен циркке барам, мен башка эч жака иштегим келбейт. Мен космонавт болбой, мурун жана мода болчу да. Ким болосуң сөйлөчү. Космонавт болор деп, шофер болом деп эле эмен. Мен цирковой жана циркке иштейм. Мурун жана цирковой артист деген эме жок болчу да, билбейм. Таластан келдик, провинциячы. Мени албай, сен жарабайсың анан кийин мындай экенсиң, тигиндей экенсиң. Мен баары забордон секирем, мурун жанагы цирк жанагы мына Министерство иностранных делдин жери жана мурун цирк болчу, Шапито. Үстү палатка, асты жыгач. Жана парк Панфиловдун дал эмеси. Ошол жерден Иванова деген директор болчу бизде, Иванова Людмила Валентиновна деген. Папиросту тартып отурат. Нам нужно, яна мамаша келди, бул школга барбай жатат. Такып окубай циркке барам да, албайсыңар мени. Өзү тим эле жанагы жолсо үйдөн качып силерге жана түнүп атат, как вот тут у нас он ночует. Түнүп атат силердикинде жанагы. Мен забордон секирип эле жанагы башка артисттердин реквизиттерин алып эле машыгып жүрчүм да. Анан директор ойлонуп эле макул мени алайын деп. 65 жыл мен жана эме болдум, жана стажер. Цирктин стажеру болдум. Стажер болуп, машыгып, номерду чыгарып, анан Москвадан комиссия келбейби? Москвадан комиссия келип, приемка кылып биздин программаны. Анан приемка кылганда бир эле кыргыз иштейт экен, калганы орустар экен деп бүт номерду расформировали. Бизге кыргыздар керек. Бул кыргыздын улуттун цирки болот. Ошон үчүн бүт кыргыздар болуш керек деп москвалыктар өздөрү. Анан мен жалгыз кыргызмын да. Номерда бизде төртөөбүз болчук, жана Собянин Александр Поликарпович, анын аялы жана Собянина, ал жана театрда иштечү. Анан кийин Сабира деген бир кыз бар болчу, татар жана, кыргызга окшобойт. И мен. Ошо номеру жок калдым, анан тияка барам, биякты үйрөнөм, анан кийин бирөө мен менен барасың дейт. Бир жана акробаттар. Барам дедим. Муну мен жана Токтосун жана Тыныбеков деген баласы бар болчу да, акын барбы? Токтосун Тыныбек уктуңар беле, комузчу акын. Ошо баласы иштечи. Анан экөөбүз жанагы ошо номерга кирип, анан биринчи шаар бизде Душанбе болду. Душанбе, Ташкент, Новосибирск, Омск, Сибирге кеттик. Анан кийин номерум жок, тияка мындай кылайын десем, анан кийин уже армиянын жана призывной эмеси болуп калды. Анан
69 жылы мага жана повестка келди. Ана Москвага учуп бардым. Москваны билбейм, каякка келгенин билбейм. Бир вокзалдан түнөп тияктан түнөп шустрый был. Аны главкадан билип алып, это вы что, это еще несовершеннолетний ребенок. Чего делать? Ана центральный гостиницага мени орноштуруп анан кийин. А мен айттым, мен армияга баргым келет, барам армияга деп. Аны ошо 17-18ге толбой мен армияга өзүмчө жана каалаганча кетип калдым. Ошондо мен Москвада жана Таманская дивизия, Нарапаминская ордена Суворова, жана в общем дивизияга жана 2 жыл армияда болдум. Аны армиядан жана жүргөндө жана Московский циркке барып калчумун да. Ну жана увольнительный болгондо. Ошол жакта барып карап, анан артисттермен таанышып, анан что ты умеешь делать, десем, а чего вам надо деп койдум. Ты такой, что, крутой, что ли, десем. Не знаю деп койдум. Циркке кириш үчүн атайын деле билимдин кереги жок болчу экен да, же атайын? Жок, билимдин кереги жок болчу. Анан кийин ошо цирктен мени көрүшүп, сразу эле алышты да, все, ты в московском цирке в штате деп. Мен жакшы секирчимин, чынын айтканда жакшы секирчимин. Любой жанрды, жангилер, жана бүт циркте канча жанр болсо ошонун баарын билчүмүн. Сразу народный артист СССР Хаджибаев Давлет Гилдиевич деген туркмен болчу, жанагы государственный премиянын лауреаты эми. Ошо мага керексиң деди, болду. Ошол кирдим да, анан 27 жыл московский циркте иштедим. Анан цирк Никулинде штатында болдум. Анан убакыт келгенде уже мен айттым, все, мен иштей албайм сизге, мен уже все. Мен барып өзүмчө Кыргызстанга барып, номер жазап, эметейин деп, ошо Кыргызстанга келип калдым 2005 жылы. 2002 жылы келип разведкага келдим. Беден циркти карадым. Анан кийин 2005 жылы уже постоянно бияка келдим. Анан 2007 жылы бир аялды алышты, жана Исанаев деген биздин директор, жана музыкальный, жана хореографический училищенин концертмейстери. Ивлеева Оксана Федоровна деген. Студияда эч ким жок, она говорит, может, поработаем мы? Дедим мага. Давайте поработаем деп. Ошо сиз келген жылдары циркте канча артист бар эле, кандай номерлер бар эле? Мен келгенде аттар жок болчу, алар Америкада болгон. Гастролдо жүрүшкөндө? Гастролдо жүрүшкөн. Анан кийин аттар келди, жаңы балдар Американы бүткөндөн кийин бир бала жана ат номерин жазайм деди, ошо ат номерин жазап, машыгып, ошо аттар болчу. А мен болсо аттарга уже барбай калдым. Мен болсо жана акробатика, художественная гимнастика, воздушный полет, оригинальный жанрга өтүп кеттим да. Өзү циркте кандай жанрлар бар? Циркте жанрлар көп. Допустим, эквилибр деген бар. Эквилибр деген бүт баланс менен байланышкан эме да. Жанагы канаттын үстүнө басканда, анан кийин асманда жана учуп, башыңа туруп, колуңа туруп, анан аттын жанагы үстүнө жана секирип эметкенде бүт баары улар эмеге кирет, эквилибр дегенге кирет. Анан кийин жонглирование деген болот. Жонгляштын ар түрү, бир 10 чакты түрү бар. Это антипод, булавы, мячики, там ар түрлүү реквизиттер менен өткөн, бул жонгляшка кирет. Анан воздушная акробатика, аяктан трапеция, обручи, полотна, ремни, анан воздушный полет, двойной воздушный полет, качели дегендер бар, воздушный качели, воздушный турники деген бар. Бул воздушный жанрларга кирет. Анан джигитовка, гротеск, наездница, анан кийин жокейская работа деген болот. Анан ПДД деген болот. Түрлөрү көп да, ат менен жасаган эмелер. Дрессура, булар жана конный номера деп коет. Ошо анан клоунада болот. Клоунада бывает жана буфонадная клоунада, клоун мим и жана классический клоун деген. Ошолорго бөлүнөт.
Учурда биздин циркте ошол жанрлардын баардыгы эле колдонулат да, э? Ооба бүт колдонулат. Бул илгертен бери эметкен ал болбосо такыр болбойт да. Театрда деле жанагы мастерство актера деген болгондо, как это мастерство актера билбесең театрда кандай иштейт. Сценическая речь, мастерство актера, хореография деген бул циркте деле ошондой да. Базовый жанагы данный үйрөнүш керек. Ал базовый эмени билбесең эчтекеге жарабайсың. Ошо базовый данный үйрөнүш керек деп калбадыңызбы? Циркте иштеш үчүн атайын бир окуу жайды бүтүп келиш керекпи? Ким окутат ошо циркте? Жок, азыр киргизишти. Бирок ал училище бизде жок. Ташкентте бар, Москвада бар. Москвада бар, аякта жана 5 жыл окуйт. Атайын цирк өнөрү боюнча? 5 жыл окуйт, аяктан дипломду берет. Ошо сен цирковое училищени бүттүң деп. Анан номер менен чыгасың, анан иштей бересиң. Бизде азыр иштеп жаткан артисттер ошол окуп келишкенби же бизде жана много цирковое училище деген болбойт. Анткени цирковое училище деген эмне? Бул деген окуу жай болуп калат да. Бул деген жана общежитие керек бир. Общежитияны ачкандан кийин аякта жана директор керек. Анан кийин жана 5 жашар, 6 жашар балалар жана училищеге кирсе, аякта воспитатель болуш керек. Анан ар бир мугалимдер сабакты ошол жерден окуш керек. Анан күндүз цирктин жана спорт залдарында тренировка кылыш керек. Анан 4 жылда жана, допустим, 20 выпускниктер чыкса, ар жыл сайын 20 учениктен чыгарып берсек, 10 жылда 200 артистти эмне кылабыз? Кайка жиберебиз? Мен эң эле азын айттым. Эгерде биз жана жыл сайын, допустим, 20 выпускник кылсак, а 20дан кем кылса, жана окуучу, жана машыктоочуларга кайсы акча менен эметишет. Бюджет керек да. Республика кичинекей. Конкуренция чоң. Москвада 13 миллион, 14, азыр 18 миллионго чыгып кеткен. Аякта чыгар, жыл сайын чыгара берсе боло берет. Аяктан жана иностранец тилде окуйт жана Африкадан, жана Индонезиядан, Япониядан бүт ушу училищени бүтүшөт московский. Ал жакта ошо канча жаштан баштап кабыл алышат? Местныйлар жанагы эгерде москвич болсоң 7 жаштан алат. А эгерде сен жанагы с бывших республик болуп калсаң, аяктан уже 15 жаштан алышат. Цирк өнөрүн үйрөнүш үчүн жаштайынан башташ керек экен да? Цирк жана өнөр аябай кыйын, аябай кыйын. Эң кыйын даже балеттен да кыйын. Анткени бу жерде постоянный тренировка. Анан кийин представление болгондо, бу жерде соревнования, допустим, спортсмендер 4 жылда бир жолу жана чоң играларга барып келсе, циркте болсо ар бир суббота, воскресенье күнү как даяр болуп калып, машинеде болуп калсың да. Чөткө, бүт баарын чөткө. А чөткө кылсаң жыгыласың, бир жериң травма болуп, каликада болуп калышың мүмкүн. Ушул убакыт аралыгында сизде да ушундай травмалар болдубу? Болгон, көп эле болгон травмалар. Кандай? Вот буквально недавно жана колесо смерти деген эме, жана бир спортсменка, давай мы попробуем, жана биз бир эле жолу эметип көрөлүк, чыкканга началога эметип коесуң деп, ошол жерден жыгылып насмерть убилась. Ютубта жүрөт. Россиядан бизде эмес. Бизде эмес, э? Бизден биз бир жанагы Жибека деген бир кыз бар болчу. Жанагы ресторанга иштейм деп, жана мына люстрага подвесканы жазат. Мына люстра барбы? Ошол жерден жыгылып, жанагы перелом позвоночника. Бирок циркте эмес да. Цирктен эмес. Так биз жанагы много эме техника, безопасность аябай катуу кармайбыз. Аябай катуу кармайбыз. Особенно Бишкек циркинде. Анткени бул деген жана адамдын өмүрү. Жана анан кийин тренер болгондо мен уруксатым бермейинче эч ким өзүнчө заниматься этет, бирок жана опасный эмелерге мен эч кимди жолотпойм, өзүм эме көрмөйүнчө.
Бул циркте, кыргыз цирктинде көп жыл эмгектенген адам катары айта кетсеңиз, ошол цирктин жаралуу тарыхы, эң башкы концерттери, эң башында кайсыл номерлер даярдалган, эң биринчи алгачкылардан болду? Эң биринчи биздин жанагы номер 63 жылы чыккан. Бул деген бул номердун тарыхы мындай болот да, жанагы мурун жанагы Кытайдын артисттери Россияда гастроль кылып жүргөн. Жана Ван Зевей, Ван Цыха, Чан Мин деген артисттер жанагы. Анан кийин жана Союз менен жанагы эме Кытайдын жанагы отношениясы бузулгандан кийин жана Хрущев болгондо алар биякта калып калган да. Биякта калып калып, анан кийин алар пенсияга чыкканда бирөө Тажикстанга кетет, бирөө жанагы Кыргызстанга кетет, бирөө Өзбекстанга кетет. Ошентип ошол жерден жана циркти жана өнүктүрө баштайт. Ошондо жанагы Жан Фун Лин деген эме Кытайдын артисти Бишкекке келип, жана фамилиясын Жаныбеков деп алып алган. Жаныбеков Евгений эме кандай Евгений Владимирович. И причем жанагы фамилияны как орустун жана Иванов болсо биз Жаныбек Евгений Владимирович дегенде жарашып калды, жактырчу. Ошо жанагы мачта деген номерди чыгарган. Бирок жана кыргыздын жанагы эме канаттары болгон. Анын алдынан жанагы тияка басып, анан аяктан үзүлүп, оңкосунан кетип, курок жасап, анан кийин алып бүткөндөн кийин биягына жана эме мындай жана тактай коюп жана анан селкинчек кылчу да. Анан селкинчекти жанагы эме кыргыздын жана эмеси да, селкинчекке туруп анан секиргенде ти жанагы 10-15 метрге чейин учуп кетчү. Бир жолу ошо селкинчек менен оркестрге да учуп кеткен. Катуу тээп коюп, катуу раскачка кылып. Учканда тимине жана цирктин жанагы бийиктиги 19 метр. Ал 15 метрден жана эме оркестрдин дал ортосуна конгондо турман ойноткон. Болот деген, Болот Саралаев деген болгон, аябай кыйын верхний. Анан Москвага кетип, ошол жактан калган, ошол жактан өлгөн. Саралаев Болот деген. Ошо чоң знаменитый жанагы эмеде Канагины деген ансамбль иштеген, тоже бүт дүйнө жүзүн кыдырып чыккан бала. Эң башкы кыргыз цирктин өнүктүргөн адамдары ошолорду айтсак болот экен да, Болот Саралаев, жана Жаныбеков деп аткан. Да, Евгений Владимирович Жаныбеков, да. Анан кийин эме болгон Качеков Никита Мамедович деген. Ал мурун туркмен жана эмесинде болгон, тоже дүйнө жүзүн кыдырып чыккан, ал ошо кыргыздын жигиттерин биринчи чыгарган, атында чыгарган жана эме Шумкар деген эме аты болчу, жана коллективный Шумкар. Аякта укурук менен кубалап, анан кыз куулмай, анан бүт мына жигитовканы кыргызча кылыптыр да. Кыргыздын жанагы улуттук оюндарын кошуп же ошондой кылган да жигитовканы. Алар да аябай жакшы иштеген, Финляндияга барып кетишкен. Кыргыз цирки канчанчы жылдары аябай дүңгүрөп элдин оозуна алынып кеткен? Кыргыздын цирки аябай дүңгүрөгөнү мына 68 жылдан баштап 74 жылга чейин аябай дүңгүрөгөн да. Анан мына 90 жылдары анан кийин уже бузула баштады. 91-жылы жана эме Беловежский жана эмени распаде жана СНГнын распады болгону 91-жылы. Ошондо анан цирк бузулган. Бияка финансирование болбой калган. Цирк анан кийин ошо жана сарай болуп калган. Мурун жана бүт дотация болчу да. Союз боюнча канча 65 мен казыр калп кетким келет, 65 циркте болчу. Бүт мына чоң шаарларда, допустим, Москва, Питер, Сочи, анан кийин Владимир, анан Воронеж, Ярославль, Пермь, Куйбышев, казыр Куйбышевка сама Нижний Новгород деп калган.
Свердловск, Нижний Тагилде, чоң шаарларда бизге окшогон жана стационарный цирк болгон. Анан кийин 15 республиканын ар бир эмесинде республикасында цирктен болчу. Биздин директор жана Изибаев жана Иванова кеткенден кийин Изибаев деген болгон алда чоң салым кылган Кыргызстан циркине. Ал эки цирктин директору болчу. Алматанын, анан Кыргызстан цирки. Ал эки циркти салган. Андан кийинки убакта азыр учурда цирк жаңыланды да. Жаңы номерлер да келип атабы? Да. Жаңылангандан кийинки айырмачылыгын айтып кетсеңиз, азыр цирктин абалы кандай, канчалык деңгээлде жакшырды? Муну биздин жана урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич келгенден кийин сразу ордунан жылды да, бүт барды ордунан жылды. Бир бастын ортосунда келип карады да, буларга жардам керек. Циркти тез аранын ичинде мен өзүм кулагым менен уккам. Бүтүш керек. Бүт финансир канча керек болсо ошон үчүн жазагыла дегенде иштеп баштап ошондо 1,5 жылдын ичинде бүт баарын алдынан бери үстүнө чейин жанагы биздин эски уже шалдыраган цирктен уже эме болуп калды, жанагы маданияттын жана эмеси болуп калды, жанагы центр болуп калды. Ичине кирсең тимеле циркке кирбей эле же жанагы аптекага киргендей болуп калсаң, бүт туалеттери таза, жана жыттары жок. Ичи жаркыраган, ошондуктан ыраазычылык биздин жанагы бизге көңүл бурган. Эми көңүл бургандан кийин биз калбашыбыз керек да. Биз номерлерди жакшыраак жазап, эл аралык деңгээлге жетип, биз жанагы биздин Кыргыздын туусун жана дүйнө жүзүндөгү конкурстарды утуп, ошондой аракет кылып атабыз. Не только бир жана концерт кылып эле эмет жүрбөйт. Биздин жанагы биринчи маселебиз Кыргыздын улуттук цирки жанагы бир чоң эл аралык конкурска барып, ошол жерден эң биринчи орундардан алып келсе, ошондо максат бар да. Ошондо жана цирктин жана биздин цирктин желегин көтөргөндө. Буга чейин ошол эл аралык конкурстарга барууга мүмкүнчүлүктөр болду беле? Болгон. Баргансыздар да, же барганбыз да. Мен өзүм жана лауреат всесоюзный конкурса новых цирковых произведений деген болгон. Анан жигиттер болсо Монте-Карлого барып сереброну алып келген. Монте-Карло бул жана эң дүйнө жүзүндө эң чоң эмеде жанагы конкурс. Это жанагы Монакода болот, принцесса Монако деген ошо принцтери карап, алар өздөрү уюштурат. Анан ошака баргандан кийин, анан кийин уже жана эл жана бул ютубка чыгат да. Эл көргөндөн кийин ошол номерлар менен анан контракттар менен кетет уже, жана приглашение болуп. Конкурс для чего делается? Эмне үчүн ал конкурс кылат? Ал ошондо сен азыр бүт реклама аркылуу болот да. Эл аралык рекламаң болбосо чыга албайсың. Ошактан реклама болгондон кийин контракттарга өздөрү эле кетип берет да. Могу жаңылангандан кийин цирк кызматкерлеринин дагы айлык маянасы көтөрүлдүбү же? Айлыктары? Айлык маяналары. Жок, көтөрүлө элек. Буйрук болгон. Бирок азыр жанагы өзүңүз уктуңуз го, жанагы азыр жанагы Министерство культуры, жанагы туризма и спорта, жанагы циркеден бөлүнүп атпайбы? Ошондон азыр кимиси каяка карар эме чечиле экен. Ошол маселеден биздин жана бул эми өзүмдүн оюм да, ошол маселе боюнча бизге али жана зарплата көтөрүлө элек. Бирок угуп атам жана көтөрүш керек деп. Бизге жана биз фанатик болобуз. Бизге зарплатаны төлөбөсө деле биз эмнете иштей беребиз. Биз ошондой фанатикпиз. Жагана айтып калбасызбы буга чейин дагы мени Америкага чакырган деп. Ошол тургуда биякта залга келип сиздин жана тренировканы караса болот. Келип карашса, бир канча болду? Бир 20 күн мурун болду. Анан мондайды кандай кылсак болот, мындайды кандай кылсак болот деп мен көрсөттүм залдан. Анан айтты, хотите контракт на Америку? Я говорю, мне уже 72, я боюсь, там мне климат не подойдет. Мен деле билем, Калифорния, там жарко,
Сан-Франциско, Калифорния, анан кийин Лос-Анджелес, Пенсильвания деген болгон мен аякта. Боюсь, если... А вы не бойтесь, когда мы вас будем беречь на север, когда поедем, мы вас пригласим. Я говорю, насколько десе, на всю жизнь дейт. Я говорю, нет, на всю жизнь я не поеду. И мен балдарым угуп турушта, менде жана 20 чактуу балдар. Ана мага жана алардын көзүнчө айтып атат да, переводчик аркылуу. Теремитип калыштан мен балдарды карап, кайсы бетимен ушу мага ишенип атканда 10 миңге сатылып кетип жана. Онда жана 5, 6, 7, 15-теги балдар мени карап, бизди таштап кетет деп. А мен айтым, жок, мен бара албайм. Очень приятно дедим за предложение и даже гордость, но я не могу бросить. Мне верят вот эти вот, как раз 20 чактуу бала болгон. Как я могу их бросить? Это считать, что я предал. Они в меня поверили, а я их предал. Да кто теряет больше? Теряет больше люди, которые доверяют, а кто предал, он все теряет. И получается, что я их предам, я все потеряю. Документы, орусча айтты мне, наверное, переводчик. Я говорю, я подумаю, говорю, я пока здесь. Я их вот выпущу, может быть, я подумаю, поеду на месяц, может быть, на 2 там. Ну, заработать хочется, конечно, а этим мен заработать не хочу, я десем калп. Хочется заработать, но совесть перед детьми не позволяет пока. Мен уже 7 лет, они мне верят давно. Уже көп болду мага ишенип атканы. Мен менен чоңоюшту. Анан мен кантип таштап кетем аларды. Болбойт. Сиз азыр башкы машыктыруучу болуп эмгектенип жатпайсызбы? Ошол цирктин алдында түзүлгөн студияда иштейсиз да, э? Канча жыл? Студия түзүп элек али. Муну циркти салганда студию расформировали, али документтер даяр эмес. Мүмкүн муну азыр жана эме болуп атпайбы, реорганизация болуп атат циркте. Азыр муну жаңы директор муну өткөзгөн. Ошолордун баарын текшерип жанагы мамлекет аркылуу жана соответствующий органдар текшерип атышат. Аны муну текшерүү жакында бүтөт. Анан кийин ошо болгондон кийин студия ачылышы мүмкүн. А учурда канча окуучуңуз бар? Алар канчадан бери сизде окуп келатат? Менде жана студия жабылган мурун келип анан да 2 жыл күтүп жүргөндөр где-то 7 жылдай болуп калды. Алар күтүп атышат мени. Цирк жана ремонт башталганда жана алар жана зал жок. Токтоп калышканда. Ана күнүгө чалышат. Анарбек беке качан башталат? Башталса эртең эле чакырам. Азыр ачылбай жатат. Эшик эметебиз, карга чыгайлы занятия кылайлы. Давай кылайлы. Ошентип 1,5 жыл алдап жүрдүм, алар күтүп отурушту. Эми жаңы кайрадан баштаган турасыздар. Эми жаңы жүгүрүп эле репетициядан кеткичи келбейт. Бизде таланттуу балдар көп, аябай жакшы. Көнүп катып өзүң балдарыңда болуп каттың. Эми кандай номерлер даярдап жатасыздар балдар менен? Азыр мен жанагы художественно-акробатическая группа жазып атам жана кыздар менен. Анан кийин значит хала-хупы деген жана обруч менен номер жазып атам, групповой обруч болуп калып атат бул. Мурун жана өзүнчө эле иштеп эле жүрчү, мен азыр жана усиливать өтүп, анан бүт жана эме кыргыздын музыкасына коюп, бүт анан кийин акробаты эксцентрики деген жазып атам. Акробаты эксцентрики деген жана 4 бала чыгат, жана кыргыздын жана манас эмелерине чыгып, отуруп, мындай отуруп алып, башы менен тияпкай бетишип анан кийин кыргызча, анан кийин акробатиканы жазат. Бүт жанагы кыргыздын улуттук жана эмелери менен, эпос менен. Жана ошого теңештирип эметип атам да, как театрализованный. Азыр жөн эле номер көрсөткөндө анда кызыгы жок. Азыр бүт театрализован, баары бийлеш керек, музыканы угуш керек. Хореографияны эметип атам, ага музыканы тигилер, современный музыкада может под эту жок болбойт. Биз улуттук эмеге сыйралып түшүнөксүң. Мен айтканды жазып, андай номерлар көп. Классика менен теңелбей эле койгула. Биз утулуп калабыз. Биз улуттук национальный колорит менен гана чыга алабыз.
Анан кийин аны жанагы жумуш процесси аркылуу анан кийин жана даража кыйындык даражасын көтөрөбүз акырында. А сразу болбойт деп ошентип жана дайыма ушундай сүйлөшөм балдар менен. Окуучуларыңызды кандай тандап алдыңыз? Мен тандабайм эч кимди, баардыгы келет. Өздөрү келишет экен да? Өздөрү келет, мен эч кимди кубалабайм, сен бутуң кыйшыгандан кийин сен мына жериң жарабайт, бүт баардыгы келишет. Келет дагы анан кийин жана мен тренировкамды жаккандары калып калат. А кимге жакпаса алар башка жака кетишет. Ошондой да. Анан сен жарабайсың жана баланын көңүлүндө алып коесуң. Ой, мен жакшы бала экенсиң, мен алам сени. Көбүнчөсү калып калат ошо циркте. Кыргыз циркинде эң мындай кооптуу болгон кайсы номер болду эле? Мен жана цирк бузуларынын алдында жана мен номерларым бар болчу жана подкидные доски деген. Мен канча 8 киши болчу. Мындай тактай чоң. Анан мына средний потологуна секирип урганда 10 метрге уруп алгандан кийин плечо тозуп алганда. Анан кийин ал балдар жана чет мамлекетке кетишти. Уже Кытайда уже 3-жыл болуп калды жүргөнүнө. Иштеп атышат ал жакта? Иштеп атышат. Алар деле кармай албайсың, бияка отуруп жана уже чоң жигиттер уже акча табыш керек. Анан бир кызым болсо Гонконгдо. Анан 2 балам московский циркте иштеп атышат азыр. Анан бирөө болсо жана цирк Дюсалей деген Канадада иштеп атат. А бирөө Японияга кетип ошодон дайыны жок. Ошол жерде иштеп жатат. Мен баркым мен даярдайм, анан кармабайм эч кимди. Эгерде жанагы эшиги ачылса, бара бер деп коем. Мен жанагы кээ биздин немелер бар, жана процент алабыз, анан кийин жактан барганда мен ушунча процент алам. Мен эч бир процент эч кимден албайм. Мен айтып атам, бүт муну дагы директор менен да сүйлөшүп аткам, бүт муну көбү чет мамлекетке чыгат. Азыр мүмкүнчүлүк бар чыга турганда. Ошол жерден жанагы контракттарды өзүңөр түзүп цирк аркылуу. Анан кийин ошо проценттери жанагы циркке керек, анткени жана артисттер защищенный болуп атат да. Жана чет мамлекетте жүргөндө. Бул государственный цирктер. А частный компания бар бол, кээ бирлерин алдап коет, кээ бирлер. Ошо цирк менен башы ошо проценттерди алып, кайта эле ошо жана акчаны валютный жанагы закон боюнча куда бухгалтерия анча түшүнбөйм. Через банк аркылуу жана бүт эметке түшөт, сиз обрабатывается банк. Анан ошо кайсы бир жана 15-20% жана ошол эле жаңы жазай турган номерларга каражаттарды жибериш керек десем туура дейт. Ошондой эле болуш керек да чындыгында. Жакында эле циркке барып келдим, фонтан менен номерлерди көрсөтүштү. Ошол фонтан кыргыз циркинде мурда бар беле? Же кийин эле курулдубу жагандай? Жок, булар өздөрү алып келет ошо реквизитти. Фонтан өздөрү келип коюшат. Өздөрү бүт өзүнүкү. Кантип орнотту дейм да фонтанды? Алардын өзүнүн компрессори бар, жанагы компрессорлор, өзүнүн инженери бар. Бүт машинелери бар, алардын чоң тягачлары бар. Бүт биз только жана эмени берет да, цирк жанагы помещенияны берет. Манежди берет. Аны фонтанды биз эле кылсак деле болот. Бүт жанагы каражат. Любой бул цирк жанагы өзүнүн жанагы оснащениясы менен, жана кыргызча оснащение деген сөз таппай жатам. Оснащение, цирктин оснащениясы эң чоң даражадагы, Орто Азиянын эң чоң даражасындагы бир цирк болду. Мурун жанагы цирк жанагы ар бир программаны ала албачу. Анан кийин технический эмелери жок болчу. Жооп берчү эмес да. Жооп берчү эмес да. А азыр болсо кайсы хоть канадский цирк, асмандан түшкөн цирк келсе да иштей берет. Оснащениясы аябай сонун. Азыр кайсыл номерлер жакында чыгат сиздерден? Жакында мен айттым, жанагы художественно акробатическая группа 3 кыз чыгат. Анан кийин бул художественно акробатическая группа мурун жана муну директор жазган.
Мен жардам бергем, жанагы Аширова Светлана деген. Алар да жана цирк бузулганда күтүп, 1,5 жыл күтүшүп. Анан кийин ошо кыздар келишти. Света каза жана өзүнүн жана жумуштары көп жана циркти алып аны пока жана эмелерин пока реорганизациясын бүтмөйчө колу тийбейт ага готовить эткен. Директор өзүңөр билесиз, то министерство бар тияка. Анан мен ошо кыздарды алып өзүнүн формасына киргизип иштеп атам. Ошо кыздар чыгат. Анан кийин значит бизден жана акробатический группа чыгат. Акробат эксцентрики. Анан кийин акробаты вольтижеры чыгат. Ошо пока 3 номер, 4 номер чыгат. Подкидный доска. Алдыда дагы гастролго чыгуу ниеттериңиздер барбы? Гастролдорго. Башка мамлекеттерге. Бар, оңой эле. Чакырып атат, оңой эле чыгыш азыр. Сиздер ошо 1 номерди даярдаш үчүн канча убакыт кетирет артисттер? 1 номерди даярдаш үчүн аябай чоң убакыт керек. Бизде азыр аврал болуп, уже циркке кичине катышкандар келип, ошолордон жасап атабыз. Жокбосо 1 номерди даярдаш үчүн где-то 3 жыл, и то күнүгө иштесең 3 жылда араң болот. 3 жылдап кетет экен да. Ал эми аябай эле кооптуу болгондорду 4-5 жылдап андан дагы көбүрөөк кетет экен да. Жылдап. Бул деген базовый движение, мына хореографический училищеде эле алсаңар, жана 7 жаштагы кыздар келет, 7 жыл окуйт. Жөн эле бийлеш үчүн эле. А бу жерде бийлейсиң, учасың асманга чейин, секиресиң. Анан дагы өнөрдү көрсөтөсүң, жангираш деген ал аябай кыйын. Кечке чейин эле ыртөшүң керек, машыгып. Анан кийин шпагаттардын баарын отуруш керек. Жана бизде жана попеечный шпагат, продольный шпагат, мостик, акробатик, базовый жана эме уменияны билиш керек да. Как любой жана мына институт болот го, жана мына институт искусствону алсак. Там эмелер көп да. Жана актерское отделение, эгерде билсеңиз. Актерское отделение, режиссерское отделение, сценическое движение, сценическая речь. Анын баарын билиш керек да. Ар бир эмени билгенде, анын углублённый заниматься этсең, ал өзү эле дагы деңгээли көбөйөт. Циркте деле ошондой. Сен, допустим, бир эмени түрдүү үйрөнүп алсаң, бир жакшы программаны, жана кыйын программа. Анын түбүнө жетиш үчүн жана как жана черный пояс жана эме алыш үчүн. Ал жанагы бир 15-20 жыл керек. Учурда кыргыз циркинде канча жаныбарлар бар? И кандай? Бизде азыр канча инсан бар экен билбейт экен, где-то 25 чакты инсан бар. Аттардан тышкары да кандай кыргыз цирки жаныбарларды алып чыга алат? Аттан тышкары бизде жана эме топоздор бар болчу, 2 төбө бар. Анан янот, анан да бирдемелер бар экен, мен аны караган деле жокмун. Жана мен өзүм залга кирип эле кечке чейин мен залдамын. Мен циркти көрбөйм деле. Сиз жана мына фонтанды көрсөңүз, мен али көрө элекмин. Циркте иштеп атат, мен көрө элекмин. Мен залга кирем дагы, анан уже бремя деп убакыт өтүп атат. Бизге менде ар бир тренировка, ар бир ушунчалык керек. Балдар ооруп калса менен нервничать этип, мен жана өзүмдө обязательством бар да, цирктин астында. Кыргыз мамлекетинин астында обязательством бар, мен номерду чыгарышым керек. Кыргыз циркине келип иштейин деген жаш адистер көп элеби? Ал дагы жана машыктыруучудан болот да. Балдар көп эле келет, иштетип, биз азыр реклама кылып атабыз. Мына бизде залдан мындай сүрөткө тартып, аны ютубка чыгарып, келгиле, үйрөнгүлө деп. Потому что бекер биз акча албайбыз. Бекер үйрөтүп кетсиздер да? Бекер, бүт бекер. Канча машыктыруучу бар азыр циркте? Машыктыруучу
машыктыруучулардан жана канча бир 3 кишидей бар. Вот. Анан кийин жана бул машыктыруучудан аябай көп эметет да, кандай мамиле кыласың, кандай үйрөтөсүң, кайсы методика менен иштейсиң. Ошол методика жакшы болсо, балдар өз эле жана жүгүрүп келишет. Бизге берген убакыт соңуна келип калды. Биздин студияга келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдирем. Алдыдагы циркте жакшы номерлерди чыгара бериңиздер. Ийгилик каалайм сиздерге. Рахмат. Сиздин программаңызга да ийгилик. Чакырганыңызга чоң рахмат. Сиздин жанагы аудиенция угуучуларыңа, көрөрмандарыңарга чоң рахмат. Ушул программаны карап тургула. Биз мүмкүнчүлүк дагы жолугушуп каларбыз. Ушуну менен Маданият жүзү программабыз соңуна келди. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.